Amansızdarбы, урматтуу замандаш. Эл алдында, журт алдында аксыңар, мөмөлөрү бышып турган баксыңар, жалын жүрөк жаш муундун дээринде бакыт нурун, билим нурун тактыңар. Кесиптердин улуусу да, улугу да мугалим демекчи. Мен Ош шаарындагы номер 4 Сергей Миронович Киров гимназия мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Курганбаева Зирегүл Жанышевна. Менин максатым улуттук мектептерде кыргыз тилинде сүйлөөгө, кыргыз элинин баалуулуктарын барктоого жана толеранттуулукка тарбиялоо. Менин милдетим жаш муундарга татыктуу тарбия берүү менен билимдүү, интеллектуалдуу жаштарды таптоо. Шаңга бөлөп жашоо турмуш дүйнөнү, балдар жердин жандуу назик гүлдөрү. Болуш үчүн эң татыктуу педагог болуш керек балдардын чын сүйгөнү. Назиктиги, тунуктугу башкача, балдар булак мөлтүрөгөн таптаза, балдар сүйгөн зор педагог бола алат, ким балдардын ишеничин актаса. Дарактарды күчтүү кылган тамыры, мыкты мугалим тартуулаган түбөлүк, өзгөлөргө өрнөк болор салымым. Мен мугалим, түйшүгү оор бир адам, ойлонбостон баспайт экен бир кадам. Сөз зергери эң бир сонун жан экен, ар тарабым төп келишкен зор адам. Бала десе жарктай түшөт кабагым, балдай таттуу ар бир бала карагын. Бала үчүн канча күйсөм жарашат, бүт билимим балдар үчүн арнаймын. Алар үчүн эч нерсени аябай, ар тараптуу өнүгүүгө даярмын. Ар бир бала максатка жетсин деп, алар үчүн издегенин табамын. Албетте, китеп көзүңдү ачат, дүйнөнү, кооздукту, улуулукту таанытат. Китеп билим булагы, билим өнөр чырагы дегендей, накыл сөз менен илим билим, көркөм дүйнө аркылуу балдарга татыктуу билим берсем, өз максатыма жетем деп ойлоймун. Мугалимдин умтулуусу бийикке умтулуу. Мугалим мекендин тиреги, мектептин жүрөгү, ата-эненин жөлөгү. Дүйнө менин күлкүмдү эмес, мен дүйнөнүн күлкүсүн өзгөрчүдөй жашоо зарыл. Ян Анус Каменский, Сухомлинский сыяктуу улуу педагог угуп келсем, азыр өзүм менен кесиптеш, замандаш, эң негизгиси жүрөгү бала деп соккон жүрөктөш инсан ушундай ийгиликтерди жаратып жатканы мага шык, күч-кубат, атуулдук сезимди ойготот. Ошондуктан мен мугалиммин. Менин ар бир милдетим балдарга татыктуу тарбия, билим берүү. Келечекте балдарым өз кесибин тандап, өз турмушун таптаса, ошол менин сыймыгым, ошол менин жемишим. Бүгүнкү коомчулуктагы оор кырдаалда мугалимдер жөн турбастан өтө жигердүү, изденүү менен бул көрүнүштөн арылдык десек жаңылышпаймын. Анткени дистанттык окутуу бир эле мугалим үчүн эмес, ата-энелер үчүн дагы өтө оор болду. Бирок биз коомчулук менен мугалимдер тез мамиле түзүү менен сабактарды мыкты даярдап, коомчулуктагы балдарга терең билим берүүгө көнүгө алдык. Менин педагогикалык тажрыйбамда окуучуга мугалим эле болбостон сырдашкан досу, устаты болууга, ар бир сабакты турмуш менен айкалыштырууга, окуучуларга мотивация, стимул берүүгө, окуучуларга коомчулук, ата-эне, мектеп менен биргеликте тыгыз мамиле түзүүгө үйрөндүрүүгө мен аракет жасап келдим.
Чындыгында мугалим бул жан дүйнөсү кенен адам экен. Биз элдин балдары үчүн күйүп бышып бардык билимибизди, тажрыйбабызды балдарга арнап келебиз. Ошондуктан ар бир мугалимдин жүрөгү кенен, таза. Демек, биздин максатыбыз, милдетибиз коомго мыкты жаштарды тарбиялап берүү.